Биздин Кыргыз телевидениясындагы мага жар керек көрсөтүүсүнө кош келипсиздер. Биздин учурда кыздар мен турмушка чыгам деп айта алчу эмес, азыр замандын талабына жараша азыр биздин көрсөтүүгө келип, мен турмушка чыгам, мага жар керек, мен сулуумун, мага спрос көбөйдү деп келип атышат. Азыр бияка турмушка чыга турган кызыбызды, ошондой эле үйлөнө турган жигитибизди, анан жаштарга акыл насаатын айта турган акыл аксакалыбызды көрсөтүүгө чакырдык элек. Анда акыл аксакалды чакырып койсоңуздар бияка студияга. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Чакырган экенсиңер. Жакшы, мына жайлоого кетелекте жолуп коюп кетейин деп. Аксакал, эми бул биздин көрсөтүү жар керек деген көрсөтүү, ошон үчүн сизди чакырдык. Жарбы? Жар эми бизде Бишкектин ичинде жок балам. Муну буум жакка барсаң ушакта көп да жар. Не бирөө секиреп экен. Я. Жок, эме сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Мага мен турмушка чыгам деп атат да. Ошентип айтпайсың балам. Аны бизде минтип айтат. Же күйөө керек, же болбосо эр керек деп айтат аны. Жар деп бизде жана суу жеп эки жак аң болуп калган жерди жар дейт. Анда ошол мага күйөө керек деп кыздарыбыз келип атат, жигиттерибиз дагы жар издеп келип атат. Анан сизди ушул жаштарга акыл насаатын айтып койсун деп чакырдык. Анткени сиздин тажрыйбаңыз чоң экен, болгону 11 жолу үйлөнүп турсуз, ошон үчүн сизди чакырдык. Эмне шылдыңдаган чакырдың берги адамды? Жок, эмнеге? 11 эмес, 12 деп айткан, 12? Мени талага кетирген эмекен, бул 11 деп. 12 деп айткан. Эми 11 деп жазып койгонунда деле манден бар балам. Неме мындай да. 8-нчи аялым алып атканда байкабай 1-нчисин кайра алып алыпмын да. Адашыппы? Үйлөнгөндөн эле көзүмө тааныш көрүнөт. Кайерден көрдүм эле деп коем. Ушу бир жерден көргөндөй болом. Жакшылап мындай кылып карасам, аны менен о биринчи жашаган экен ата. Буларды абайлабасаң чатакта любой жол менен кайра тийип алышы мүмкүн. Көп жерден үйлөнгөнсүз ба? Тажрыйба Кудайга шүгүр балам. Тажрыйба кенен. Ушул тажрыйба арттырабыз, салт үйрөнөбүз деп бар жактан үйрөндүк. Нарындан үйлөнүп, алардын кем тырп этмесин көрдүк. Оштон үйлөнүп, алардын кемпир өлдүсүн көрдүк. Кандай? Ошто бир кемпир өлдү деген бир салты бар экен, анан тойго барсак эле кемпир өлдү деп калышты. Настырыңа түшүп калдым ар жакта. Өзүмчө жиним келип биякта туруп өлө турган кемпирге тойго бок барбы деп. Өлүп калабы экен? Көрсө бир кемпир эшиктин оозуна туурасынан жатып алат экен. Анысына 300 сом берсең ыргып турат экен ордунан. Таяктан бир таякем келип 250 сом берсе, жана өлдү деген кемпир бир көзүн ачып алып, коюңго да майдаланбай сал кошуң дейт. Өлүп барат содалашат экен го буларың. Ошол булам. Аксакал, эми бияка бүгүн турмушка чыгам деген кыздарыбыз келди. Негизи деген кызыбыз келди. Негизи кыз бала кезеги келгенде күйөөгө тийген жакшы болот балам. Эркек баланыкы билинбейт, кыз бала убагында тийбесе болбойт. Илгери бизде ушундай салт бар эле. Тебете менен бир коюп жыгылбаса күйөөгө бере берчи болчу. Азыркы кыздарды лом менен урсаң лом ийилип кетип атат балам. Ошон үчүн биздин көрсөтүүгө келип атат да. Убагы келгенде күйөөгө тийген жакшы болот. Аты ким дейсиң? Акмөр деген кызыбыз келди бүгүн. Айнан ушинтип эле ат койсоңор болот экен го. Теле башка аякты ээрчип ат коет экенсиң, Света, Неля, айнан. Эркек бала качан Ома деп ат койчу эле, айнан. Эми элестет, муну кемпирдин аты Неля болсо элестетпейсиңби? Оны Аксакалдын аты Ома болсо элестете. 80-деги Ома таңгелейт. Кыргызда илгертен эле жакшынакай аттар болгон. Жумакан, Тажыкан, Калбы, Бурулай, Кандалат, Шарапат, Карамат. Муну катчокко өтсөң, Адапкан, Өлмәс деген аттар бар.
эми Светага караганда өлмөс кыргызча экен да. Ошентип ат койсо болот да айнана. Туура айтасыз. Эми Аксакал уруксат бериңиз, студияга ошол бүгүнкү турмушка чыга турган кызыбызды чакыралы. Акмөр деген кызыбыз сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт дегенде, а дегенде сүрөтүн жөнөтүп, андан кийин өзү келди. Келсин. Анда маэстро музыка менен жардам берип койсо, биз Акмөр кызыбызды студияга чакырып алсак. Акмөр келди. Неме балам, ушуну агы жок эле жөн эле мөр десе болобу? Коюңуз Аксакал. Өзүнө атап койгон аты бар экен, жакшынакай. Ат десең ат, мынакей бой десең бой, өң десең өң. Жок, Кудай бойдуго берип турга, бирок өңдөн кичине адашып кетиптир да балам. Аксакал. Аял затынын, ар бир аял затынын өзүнүн сулуулугу бар. Эгерде баалап билген болсок, мынакей көзүн караңызчы, бакырайып турат, жакшынакай кыз экен. Балам, көзү бакырайган деп мындайды айтпайт. Бакырайган деп турат го алдыңда. Эми сиздикиндей бакырайбаса дагы өзүнө жарашкан көзү бар. Сен ушуну бакыран көз десең, сенин деле буксуң өлгөн экен балам кой. Букус эмес, вкус деп айтыңыз. Ошондой өлгөн экен балам сеники деле. Ошоның бир каратып алышың керек экен. Эми көзү сиздикиндей болбосо дагы өзүнө ылайыктуу көзү бар экен, мурду кырдач, жакшынакай кыз экен. Эмнеге андай деп айтып атасыз? Мурду кандай? Мурду кырдач. Балам, мындайды бизде кырдач мурун дебейт. Мындайды резетка мурун дейдиндер. Не? Өзүңүздү билсеңиз, күлчатилдей болуп турат койсуңуз. Эми кандай болсо да биз убагында алып койгонбуз да балам. Аксакал, айттым да. Эми атайын турмушка чыгам деп келген кыздын үстүнөн издеваться этпесеңиз, туранчы. Жок, издевательство кылбадым. Эми айттым да балам. Мынакей, сизге таарынып, оймоктой оозу менен өзүңүздү билсеңиз деп мынакей таарынып атат мынакей. Кандай оозу менен? Оймоктой. Балам, сен оймокту көргөнсүнбү өзү? Ооба. Оймок деген мынча болот. Эми ушуну алып барып тигин ол. Неме? Билериктей де балам, билериктей оозу менен де. Эми билериктей болушу мүмкүн, эми эгерде оозун ачса. Лучше ачпай эле койду. Мейлиңиз эми. Конкурстун шарты боюнча 1-2 суроо бар. Акмөр, өзүң каерден болосуң? Мен Джалалабадтан болом. Каерден? Джалалабад. Жалалабадтан болсоңор бая таш ийип эмне болду? Мен берегирээк Тейит деген айылдан болом. Ошол жерде уктуңуз беле, же бардыңыз беле? Тейит деген айыл. Тейиттен. Тейиттен болсоң кана Бакиевдин үйүн өрттөгөндөр таптыңарбы? Жок, биз тоноп атканда өрттөнгөн эмес болчу. Кийин бир жумадан күйүп кетиптир го. Сурап койдум. Аксакал, кечирип коесуз, эми сиз форматтан чыгып кетип атасыз. Жок балам, форматтан мен чыкпадым. Форматтан биякта депутаттар чыгып кетти. Сен мародер, сен алдың, сен урдадың деп бирине бири ок көргөзүп атат, граната көргөзүп атат. Кече Тубашта бирөөсү пушка сүйрөп жүрүптүр кыштын күнү. Аксакал, темадан алыстап кетип атасыз дейм. Болуптур балам, мейли. Жалалаттан болсоңуз, кайерге турмушка чыгайын деген оюңуз бар? Эми мен быйыл бышымчылыгыраак, жылуураак Оштон болсо жакшы болот эле деп турабыз. Ош демек жана Мырзахматов эмне болду? Аны билбейт экен байке. Аксакал, темадан чыгып атасыз дейм. Болуптур, Бул деген темадан.
Баары бир Мырзахмат жөнүндө айтасызбы, Келдибек жөнүндө айтасызбы? Биз бул КТР, биз ал учурда реклама коюп коебуз. Болду, түшүндүм. Силердики ошол КТРдики ошо. Элдин оюну айтайын десең эле жыртаң да ортодон реклама бересиңер, билем го мен. Эмнеге ошко турмушка чыгайын деп? Себеби дегенде аябай үшүдүм быйыл. Же көмүр күйбөйт өлүңдөрөйүн, же свет күйбөйт болчу. Тоңуп калдым, үшүп. Кыйналбай күздө эле мотуйупка тийип албапсың да. Мотуйуп мага анча деле жакпайт эле. Еще не признает она. Конечно. На себя посмотри. Хлеб наше богатство. Заткнитесь, пожалуйста. Не курит, не ссорит. Не влезай, убьет. Соблюдайте дистанции, пожалуйста. За рулем курсант. Опасно для жизни. Круглосуточная аптека. Вулканизация. Круговой. Опасно. Однажды в Америке. Орусчаңыздар түгөндө окшойт. Орустардын макалдары да. Турмушка Акмер, турмушка чыгайын деген жигит кайсыл жерде иштесе деген ой бар. Эми ак үйдө иштесе жакшы болот эле. Ак үйдө иштеп, элдин акысын жебеген, тапканын таап эле мен жанында үйдө отурса эле болот эле. Барбы? Анда сен күйөөгө тийбейсиң го. Неге? Кызым, бизде андайы жок. Жок андай. Азыр бизде мындай болгон, биздикилер ак үйгө чоң иштерди кылып, эл үчүн чоң иштер жасаш үчүн эмес. Ак үйгө чоң жеп, чоң ичип, чоң В общем, андай немеси калбады бизде, тазасы. Сен мындай кыл, анда элдин акысын жебеген, эл үчүн иштеп, эл үчүн кызмат кылган күйөөгө тийгиң келсе, сен лучше өлүп барып аяктан тий, кызым. Bizde мындай калбады. Bizde жана Абдулда бар айтмакчы, bizde жаллаң бирин-бири көрө албаган, ичи тар, чирик, ириң күмөндөр бала айтмакчы, бирин-бири чуук менен чукуп, чыбыгы сынып калса колу менен чуккандар калды жалаң азыр bizde. Тазасы барбы. Тазасы Кәрімдікінде бар екен, кече урганбыз. Аксакал мынакей, Акмер кызы сөзү эстетип урдап калды. Конкурстун шарты боюнча бир ырдап кое турган жер бар. Акмер, даярсыңбы? Ова. Анда микрофонду uzatып коеюн. Ырдайт дагы мунун. Анда мен сиздерге сөзү Тынар Курбаналиевдики, обону Борончу Кудайбергеновдун мага срочно жар керек деген ырын тартуулап берейин. Сөзү кемики дейсиң? Тынар Курбаналиевдики. Садаңы тең, жакшы бала ошо бала. Кашы көзү капкара, көзгө сүйкүм бала го бечара. Көз тийбесин, майыл жүрө берсин. Берк обончуң болбойт кой. Байкерда берейинби? Бишкек барсыңарбы? Жаштар. Баарыңарды биге чакырам, анда месе мага срочно жар керек. Мага жар керек. Маңро басып турган, момпоюп күлүп турган, күндүгө урушсам дагы унчукпай угуп турган. Мага жар керек. Мага срочный жар керек. Көздөрү күйүп турган, кулагын түрүп турган, кармалсам башка менен көрмөксөм болуп турган. Мага жар керек. Ер керек. Бечараны срочно бербесе болбой калыптыр. Аксакал, азыр Акмердин дагы бир бийлеп кое турган дагы бир жери бар өзү ушундай шат боюнча. Бий дагы барбы? Ооба, бийлейт. Өлтүрөт экен да. Кандай бийле? Жалгыз калган аккуунун арманы деген бий.
Maestro kattırak koy. Maestro kattırak. Жалғыз қалмай екен ғой аққулардың арманы аққулардың Ақсақал билеп бүтті. Бейғара жерге кірсін, бұты түшті бі? Konkursun şartı boyunca Біздің аққу ұшыл болса, бешара қарға қайырда жашап атты кен. Ақсақал konkursun şartı boyunca hazır Ақмөр ары қара олтыра тұрғыш керек шындай. Айнанайын, ұшындай шартыңар бар екен, о, жанален ары қаратып қойсыңар бірден боласыңар бұл. Мұны ары қарап отырған себебі, нарқы бөлмеде Ақмөрге жолға тұрған жігіт күтіп олтырады. Бұға біреу келі, қайсы шорын қатқан келер екенен. Мақұл бала. Анда жігітті шақыралы. Ақмөрді ел арасынан таба албаса, ақ үйді аламын деп ала албаса, андай жігіт мырзасы емес қырғызымдың дегенде, алдыңыздарға жігітті шақыралы. Маэстро музыка бересіз, жігіт келеді. Алейкумсалам бала. Mına geldi. Eyvallah. Bunu olanın arkaga o. O? Şalkaga olam. Kanday? Koy eyvallah. Senin de uçunda iğnelerin vardır koy. Ne oldu Ақсақал? Eyvallah koy deyim. Bir жақсылақ eyvallah mayıp kılasın eyvallah. Ақсақал. Erkektin kusururlukta da taytıp koyayım. Emi özleri tavıştı da. Kim bu? Sen merimi ne kılasın? Sen narkını sura kim der? Bu Akıl Ақсақал. Bizim studiyaga gelip akıl ayta turgan Ақсақалыбыз. Emi Akıl Ақсақалдың dili akılını uğup koysan bulmak. Meylem. Bir soru. Ayal zatının asılı kim de oylaysın? Arkamda oltırat. Erkele atat. Neme? Balam sen düşünmeye kaldın. Hayal zatının asılı kimdi o da? Hayal zatının asılı. Arkamda oltırat arkamda. Ölüp kete özünden göreme. Yemi toşunu üç korgandan göresin yemi. Ақмөр, sizge soru. Siz qayсы тамақты жасағанды жақсы көресіз? Мен арқамдағы қандай тамақ жақсы көрсе жасай берем, бірақ мен өзім көбінше шакарапты жақсы көрем. Tuğrayla tamak. Sebebi bu şakaraptan başka jegen emes bu. Tamak jegen erkek bunday ol bu. Şöyle kükürttün eki çiğne şimdi giygiz. Ақсақал, meni деген балбандың тұқымы дейді, балбандың. Kanday? Балбандың тұқымы olan балбандың. Tukumun bana Karacer'e girsen tukumun. Balvanın tukumu sende olsa bunu beşeren tukumu mu ne oldu gen? Ақсақал, мен тұқымыма асылбай отырыңыз. Bak dur bana. Benimle şimşektin tukumun görmey жүрдейсің. Ошо тұқымға қызыққандардың өткенде парат өтті. Ақсақал, мына азыр ең қызықтуу учур келди. Азыр bir-birinin жүзүн өңүн көрө турган учур келди мынакей. Hazır mı? Aha. Koy otur balamanda. Ben bunu çeçi olayım. Birege taңасызбы? Ya. Birege taңасыз. Bunun jağın taŋam. Неге?
Bunun hazır narkını görse jüregi jarırıp ölet hazır bu. Jigit dayarsın mı? Dayarmın. Akmör sizçi? Batırak bolgulaçı görgün geliyor atar. Anda maestro muzikаны бересиz, мен 3 деп санайм. 3 деп санаганда бири-бириңерди карайсыңар, 1 дегенде ордуңардан турасыңар, 2 дегенде жакын келесиңер, 3 дегенде бири-бириңерди карайсыңар. Маэстро музыканы бересиз. Анда 1. Сволочь. Hey. Koy antı ölgün adamın артынан жаман сүйлөбө. Mine men uşuğa vaktımdı getirip bu şerge gelmeyeyim men. Men aldaganda men жаққан жоқ. Жаққан жоқ. Карабашың ушуга тийбесең эрсиз өт анда сен. Аксакал, биздин көрсөтүүдө мындай болчу меселе. Не болду ана? Кызыбыз жигитти жактырбай кетти. Мына гүлүңдү өзүң карма, seni жактырбай кетти. Жоқ, ал менің бірінші аялымда. Birinci Eyvallah. Surap alap gelmesin. Edmar ruara kılmayın. Adaşıp gettiriz Aksakal. Anday bolboş gelegile. Ay. Борончу Кудайбергенов. Тынар Курбаналиев. Ирландисы. Борончу Кудайбергенов. Тынар Курбаналиевтен. Рахмат. Тынар Курбаналиев, Тынар аке. Гүл кеселер сизге келиптер. Кол чалып туралы. Рахмат. Рахмат. Бар болуңуздар. Мен сіздерге түш жөнінде айтып берейін деп атам. Бұл адам баласы түш көргенде жөн түш көріп еткен. Түштағы ар бір адам өзін іштеген ішіне жараша кіреткен. Мисалы бухгалтерлер түш көрсе кечинде уктап эле күйөөсүнүн чачын эсептеп береткен. Көйтүп кошуп беле. Күйөөсү да көлүп калган ме. Бир тамада той алып барып жүргөнүм калыптыр, элди кол чаптыра берип. Түшүн уктап эле чачып кетип тура калса аялым минтип калат дейт. Жаным дүркүрөң кол чалам кайра уктай бер деп атат. Bir taможнеде турган гаишник агабыз түшүндө чочуп кетип тура калып, "Камаз!" десе кичинекей баласы бир көзүн ачып, "Ата, уктай бериңиз, пустой" деп атат. Ал эми кыргызда айтат экен, түшүндө өлүп калган адамдын өмүрү узун болот деп. Тоогул, мен түшүмдө өлүп калыптырмын. Чоң апам ачал, "Чоң апа, мен түшүмдө өлүп калыптырмын, бир түшүм жооруп берип койбойсузбу?" десе, "Мулайым телеңе жет" деп SMS жазып бериптир. Түшүмдө өлүп калып жолдо кетип аткан экем, аркаман ачуу үн чыкты. "Ай, Нурхат" деген. Чочуп кетип аркамды карасам, менин камок түштеген жигем, "Ай, арактын карызын качан бересиң" дейт. "Ой, жиге, мен өлүп калдым. Арактын карызын бербей өлүп калдың го" деп мойнума кармап, муунт эле өлүп калайын дедим. Өлүп калган бирок, дагы өлүп калайын дедим. Муунт эле ойгонуп кеттим. Ал эми түшүмдө өңүмдө эчинен карыз албаганмын. Көрсө, карыз жаман экен. Өңдө дагы, түштө дагы кубалай берет экен. Карызыңыздар жок болсун дейлер. Мына, рахмат. Мына биздин энелер балбан уулдарды төрөгөн экен. Мына бу концертте көргөн энелерди көрүп отуруп мен аз эстеп кеттим. Булар төрөгөн эмес, булар баккан экен балбан кылып. 4 жаш, 5 жашка чейин эмгизген экен балдарын. Даже мектеп бор эмгизип анан кайра келчикен. Азыр андай эмес, азыр 5-6 айында эле бутылкага порошоктон коя калып, аргандай сүрөттөрү жабыштырып, баланы коркутуп, бала да коркуп калат. Энесин той эмген бала өмүр бою энеге жакын болот. Бутылкадан той эмген бала өмүр бою бутылкага жакын болот. Ойлонуңуздар. Мына ошо энесин той эмген балдардын бири болобуз. Сіздер үшін төмөнде кірдесте жаңырсын елердің урматына қуаңын алып бені қабыл алып қаңыздар анда. Қол чалып отырамыз, концерттері келіңіздер.
Ötse de aylar meyli, beşik toy bolsun deyli. Jakşılık dilep Kudaydan, jakşılık dilep Kudaydan. Hey hey hey, Tuğanın altı nene, Akjol'un salgın jene, eymandı gelin bolsun de. Tuğanın altı nene, Akjol'un salgın jene, baktılı gelin bolsun de. Hey hey hey, Tuğanın altı nene, Akjol'un salgın jene, eymandı gelin bolsun de. Tuğanın altı nene, Akjol'un salgın jene, baktılı gelin bolsun de. Kulağının altı nene, Akjol'un salın cenge, baktılı gelin bolsun de. Baktılı gelin bolsun de. Rahmat, bayramыңыздар менен назар салыңыздар, күбө болуп калыңыздар. Ошол менен силерге арналган күлкү концерт саягына келип чыкты. Эмки жолу сактары көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар. Дагы бир жолу күлкү байрамыңыздар менен.